андай азыр Сталин репрессия болгондой эле азыркы репрессиясы деп эсептейм. Ал милицияларга бир кысым жок деп коркутуу болгон жок. Чыңгыз мырза, Ички иштер министрлиги ошол көчө маалымат таратты, ал жерде ошол жыйынга кармалгандардын кандайдыр бир кылмышка айыпка катыштыгы бар экени далилдеген фактылар бар деп айтып атат да. Бул боюнча эмне дейсиз? Эми ал жерде жиналышта андай деле жаман мындай эме сөз айтып алган эмес. Болгондо баягы жиналышка мени чакырышкан, катышуучулар ушул маалымат алайын деп барган. Ал жерде турганда президентке кайрылабыз, жогорку кеңешке кайрылабыз, мыйзамдуу деп эле таркап кеткенбиз эртеле чыгыпчы. Анан түшүнүксүз болуп калды, көчөрүн воскресенье үйгө барып, үйдүн баарын текшерип, биз алып келди. Мен да таң калып атам. Мен жөн эле катышып маалымат алайын деп баргам. Ал жерден. Анан эмне жөнүндө эле сөз болду ал жерде? Ал жерде кемпирабад боюнча жыйын болуп, ошо кемпирабад то есть президентке бербеңиз деп кайрылабыз деп. Анан жогорку кеңешке кайрылуу болмак. Башка эч кандай сөздөр болгон эмес. Бийлик алабыз деген сөздөр болдубу? Жок, андай болгон эмес. Мунун баары жөө жомок. Чыңгыз не жашайын? Я. Смело смотри. Да. Смело